Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен орфографиялык эрежелер боюнча кийинки сабагыбызды улантмакчыбыз. Дефис менен жазуу эрежелери жана сөздөрдү бирге жазуу эрежелери боюнча сабагыбыз болмокчу. Силер менен бирге мугалим Рыскелдиева Кайталанып айтылган сырдык сөздөр менен туурант сөздөрдүн араларына да дефис коюлат. Мисалы, пай-пай, эмгек сүйгөн кишилер алып экен го. Ха-ха-ха-ха. Бир күлсөм токтобойм, деди Кутман. Кобур-собур эткен сөздөр, бирин-серин чакырышкан үндөр, тарс-тарс эткен табыштар алия угулуп турду. Демек, биринчи алгачкы берилген эки сүйлөмдө сырдык сөздөр, үчүнчү сүйлөмдө болсо тууранды сөздөр кезикти. Демек, булар дагы сызыкча аркылуу жазылат экен. Ошондой эле эскерте кете турган нерсе, рем цифрасынан кийин дефис коюлбай жазылат. Мисалы, 19-кылымдагы орус адабиятынын тарыхы дейт тургансак. Ал эми кыргыздардын 6-7 кылымдар экономикалык жана саясий абалы. Окуу жылдын 3-чейреги дегенде рем цифрадан сызыкча коюуга мүмкүн эмес экен. Эгерде иреттик сан цифра аркылуу берилсе, анда дефис ынчы деген мүчөнүн ордуна цифрадан кийин коюлат. Мисалы, 2023 жыл деп турат. Бул жерде атайын коюлган эмес, демек бул жерге сызыкча коюуга керек. 11 март дегенде бул жерде туура берилген. 10 класстын окуучусу дегенде туура берилген. Жыйнаштын экинчи маселеси дегенде да туура берилген. Эмгек тартиби жөнүндө. Ал эми 3-чү маселе деген турган болсо, мисалы, бул белгинин өзү эле ынчы дегенди билдирет. Демек, мындан кийин коюуга мүмкүн эмес экен. Дефис коюунда иреттик санатоштордун ордуна эгерде ушул номерди белгиси коюлса, андан кийин дефис белгиси келбейт. Анткени бул белги өзү эле иреттик маани билдирет. Мисалы, номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясы десек, көрүнүп тургандай сызыкча коюуга мүмкүн эмес 60-дагыдан кийин. Бул жерде номердин да номер 1-чи китепкана десек, мында дагы турат. Демек, ал өзү эле ынчы деген мүчөнү түшүндүрүп, бул жерде булардан кийин белги коюлбайт экен сызыкчаны. Ал эми чамалама сандардын арасында дефис коюлуп жазылат. Мисалы, 30-40 чамалуу, кой эчки, 5-6 киши, 4-5тен бөлүштүрүү, жашы 40-45 чамасында дегендерде ортосуна сызыкча коет экенбиз. Төмөнкү кыскартуулар же толук айтуулар сөздөр менен цифралардын арасында дефис коюлат. Мисалы, туу 154, самолету. Ил деген дагы 62, булар да самолету көргөн байкап турасыңар өзүңөр. Ал эми ан 10 деген, Восток 1, Мерседес 600, Ауди 100, Союз 9, космос корабли, Пентиум 4, компьютер деген сыяктуу турат. Демек, булар кыскартылган сөз менен цифралардын арасында дефис коюлуп жазылгандыгын көрө болдук. Ошондой эле адамдардын илимий даражасы, адистиги, кызматын, наамын, ченин же башка белгилерин көрсөтүүчү татаал сөздөр, жандама аныктоочу сөздөр да дефис менен аркылуу жазылат. Мисалы, мүчө корреспондент, зоотехник, селекционер, механизатор айдоочу, акын драматург, врач, терапевт деген сыяктуу бардыгында көрүнүп турасыңар. Бул жерде сөз түрдө ортосуна сызыкча жарылды экен. Төмөнкү кызмат наамдары, аскердик чиндер дефис коюлбай жазылат. Башкы кол башчы, улук лейтенант, медицина кызматынын капитаны десек, мисалы. Пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт-саат, тонна километр, корабль, спутник сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр да дефис аркылуу жазылат экен. Демек, балдар, бүгүн силер менен биз дефисти кайсы жерде кандай учурда коюу эрежеси боюнча силер менен бирге чогуу талдадык. Эми мындан аркысынын бардыгын берилген дефис аркылуу жазылган сөздөрдү эгерде күндөлүк турмушта кезиге турган болсо, анда катага жол бербегенге аракет кылабыз. Ташымал. Цифрадан кийин келген километр, дециметр, метр, сантиметр, тонна, центнер, килограмм, грамм сыяктуу кыскартылган сөздөрдү өзүнчө бөлүп ташууга болбойт. Булар өзүнөн мурунку цифралар менен чогуу бир жерде жазылат.
10 километр, 20 дециметр, 75 сантиметр, 10 тонна, 100 центнер, 125 килограмм, 67 грамм. 10 километр деп, ондан кейін километр, метр, дециметр сандардан кейін ташууга болбойт экен. Бул жерде көрүнүп тургандай. Ошондой эле пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт-саат, тонна километр, корабль, спутник сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр да дефис аркылуу жазылат. Сөздөрдү бирге жазуу эрежелери. Курамдык бөлүктөр өз ара биригип, тыбыштык түрүн өзгөртүп жиберген сөздөр бирге жазылат. Мисалы, бириккен варианты: бүгүн, бу күн, бүгүн Чыңгыз алаксыбай отурду. Бул жерде чогуу бирге жазыш керек. Быйыл дегенде бириккен сөз, бу жыл деген сөздөн келип чыккан. Быйыл дастандын уялганы калды дегенде дагы быйыл деген сөз ушундай биригип тыбыштык бирге жазылат. Тыбыштык жактан өзгөргөндүгүнө карабастан. Өй жүз деген сөз, ал жүз, баян бер аркысунун аркы өзүнө өтүп кетти. Өй жүзүнө деген дагы бирге жазылгандыгын көрүп атабыз. Унчук, үнчык деген сөздөн алынган биригип кеткен сөз. Бул дагы унчукпаган атай бир маалда унчукту. Агайын, ага, ини деген бирик сөздөрдөн келип чыккан. Нурсултан менен Кутман ага ини болуп жүрүшөт. Каякта? Кай жакта? Айбике кай жакта болсо, ырыскы ошол жерде болот. Улуу-тын деген сөздөн келип чыккан. Атыркүлдөн тажаган балдар улутунду. Бүрсүгүнү, бириси күн. Менимче, бүрсүгүнү 10-Е класс экскурсияга барышат. Аксар башыл деген сөздү ак, сары, башыл деген сөздөн келип чыккан экен. Аман калганына аксар башыл деп атагандыктан арындаган коюн сойду. Кантип, кандай, эттип, бүгүн Азип кантип сабакка келгенин билбей калды. Кантип, анан бүгүн деген эки бул жерде бириккен сөз турат. Кайнене, кайын, эне. Жаштар кайненеге өз энедей мамиле кылса деген тилегим бар. Келатат, келе жатат, жакында бизге жаңы окуучулар да келатат. Өгүнү, ал күнү деген сөздөн келип чыккан. Өгүнү айрым балдар мени аябай капа кылды. Жылаңайлак. Эртең менен жылаңайлак бот кийимин кийгенин өзү да байкабай калыптыр. Ушер. Биздин класста ушерге чейин окудум деген адатыбыз бар. Демек силер менен бирге биз дефис аркылуу жана бириккен сөздөр кантип бирге жазылгандыгы боюнча эреже менен силерди эске тутуу максатында түшүндүрүү ишин өзүбүзчө жүргүздүк. Анда эмесе ар бир айтылган сөздү өз убагында эске тутканга аракет кылалы.